السلام عليكم يا طلاب الأحباء والسامعون. Сүйүктүү окуучулар жана угуучулар. Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы араб тили сабагы мугалим Бакирова Гүлшан. يا طلاب الأعزاء، نتعلم في هذا درسنا الجمع. Сүйүктүү окуучулар, биз бүгүнкү араб тили сабагынан көптүк түрлөр боюнча өтөбүз. Араб тилинде жалпы сөздөр 3 жол менен көптүк түрү жасалат. Алар жам'ул музаккарис салим, жам'ул муаннасис салим жана жам'ут таксир. Бул жердеги алгачкы экөө жам'ул музаккарис салим жана жам'ул муаннасис салим деген көптүк түрлөр бир эрежеге баш ийип, ошол эреже менен гана көптүк түр жасалат. Биринчисинде музаккар сөздөрдүн бир калыпта, бир эреже менен көптүк түр жасалуусу, ал эми экинчисинде муаннас сөздөрдүн бир эреже менен бир калыпта көптүк түрүнүн жасалуусу. Ал эми бул эрежеге баш ийбеген көптөгөн сөздөр жам'ут таксир болгон түрүнө кирет жана бул жердеги жам'ут таксир бул эрежесиз жасалган көптүк түрлөр. Бул көптүк түргө сөздөрдүн көптүк түрү эч кандай бир эрежеге баш ийбестен жасалат. Бул көптүк түрлөрдү биз жөн гана жаттоо менен гана үйрөнө алабыз. Ал эми урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбызда ушул 3 түрдүү көптүк түрдүн ичинен жам'ут таксир же болбосом эрежеси болбогон көптүк түрлөрдү өтөбүз. Сабагыбызда урматтуу окуучулар, кээ бир сөздөрдүн көптүк түрүн өтөбүз жана бул көптүк түрлөрдү дептериңерге жазып жаттап алышыңар керек. Бул жердеги өрнөктөрдөн баштайлы. Абун ата, абаун аталар, ибнун бала, абнау балдар, ахун ага же ини, ихватун ага инилер, ухтун эже же сиңди, ахаватун эже сиңдилер, усратун үй бүлө, усарун үй бүлөлөр, исмун ысым, ат, асмаун ысымдар, бабун эшик, каалга, абуабун каалгалар, бинтун кыз, банатун кыздар, садыйкун дос, асдыкау достор, талибун окуучу, туллабун окуучулар, табибун доктор, атиббау докторлор, амилун ишчи, жумушчу, уммалун жумушчулар, амун жыл, аъвам жылдар, камисун көйнөк, башкача айтканда эркек балдардын көйнөгү, кумсанун көйнөктөр, курсийюн отургуч, карасийю отургучтар, кальбун ит, килабун иттер, лаунун түс, алван түстөр, матжарун дүкөн, матажиру дүкөндөр, мадрасатун мектеп, мадарису мектептер,
Madinatun şahar, mudunun şaharlar. Mistaratun sızgıç, masatiru sızgıçlar. Baytun üy, buyutun üylör. Cevrabun baypak, cevaribu baypaktar. Hizaun but kiyim, ahziya'u but kiyimler. Hizamun kemer, ahzimatun kemerler. Je bolbosam qur dep aytılады. Haqibatun sumka, haqaibu sumkalar. Daftarun depter, dafatiru depterler. Racülün çoğun kişi, ricalun kişiler. Aynun göz, uyunun gözdür. Gurfatun bölme, gurafun bölmelör. Fustanun көйнек. Мынайча айтканда кыздар кийген көйнөк. Фасатину көйнөктөр. Фундукун мейманкана, фанарику мейманканалар. Касрун сарай, кусурун сарайлар. Кыттатун мышык, кытатун мышыктар. Каламун bir kalem, aklamun kalemdir. Mi'tafun palto, ma'atifu paltolor. Miftahun açkıç, mafatihu açkıçlar. Maktabun stol, makatibu stoldor. Valadun jaş bala, je bolbosam bala. Auladun baldar. Yaumun kun, ayyam күндер. Al-yawm dep ayta turgan bolsok, bul gün je bolbosam бүгүн деген мааниге келип калат. Демек, урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбызда кээ бир сөздөрдүн көптүктөрүн карап көрдүк. Эми силерге тапшырма al-wajibul manzili. Бүгүнкү өткөн сабагыбыздагы көптүктүрлөрдү пайдаланып жана өткөнкү сабактарда өткөн сандарды пайдаланып төмөнкүдөгү сөздөрдүн арабчасын жазып келесиңер. 3 дептер, 5 үй бүлө, 2 ачкыч, 4 агайыны, 7 дос. 1 жана 2 сандарынын эрежеси жана 3-төн 10го чейинки сандардын эрежесине көңүл буруп, бул сөздөрдүн арабчасын жазып келесиңер. الآن انتهى درسنا. إلى اللقاء. مع السلامة.